Туугандар могу скутерди көрдүңөрбү? Могу бул жакта скутер дегенчи элдин коопсуздугун ойлош үчүн коюп коюптур. Акча табыш үчүн эмес, коопсуздук үчүн. Могу куткаруучулардын скутери экен. Тиги жерде кайык менен куткаруучулар жүрөт. Куткаруучулар жүрөт да. Тиги жерде куткаруучулар жүрөт. Аркы беттен куткаруучулар, берки беттен азыр берки бетиндеги офисти көргөзөм. Мына могу берки беттеги куткаруучулар. Үстүндө көрдүңүз, дүргү менен карап отурат. Астында 3-4 турат. Үстүндө 2 могу куткаруучулар. Кадамжайдагы күтүүсүз кырсыкта 13 жаштагы баланын өмүрү кыйылды. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагында жол кырсыгы катталып, 13 жаштагы өспүрүм бала каза тапты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда, кырсык кечүү 5-июль күнү саат 17:00 чамасында Ош Баткен Разаков жолунун 187 чакырымында катталган. Анда Дэу Матис үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Анын кесепетинен 13 жаштагы өспүрүм бала акка моюн сунган. Маркум Кадамжай районунун Кайтпас айылынын тургуну болгон. Бүгүн 6-июль күнү саат 15:00 чамасында акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрдү. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Чуңкурчактагы Flyjam комплексинде аркан үзүлүп 39 жаштагы эркек киши каза тапты. Чуңкурчак капчыгайында аркан менен секирүү учурунда орто жаштагы киши кулап түштү. Бул тууралуу окуянын куәлөрү билдиришти. Алардын айтымында окуя бүгүн 6-июль күнү катталган. Жерине дарыгерлер кишиге жардам берүүгө аракет кылышкан, бирок алган жаракатынан улам көз жумган. Алдын ала маалыматтарга караганда, маркум үй бүлөсү менен биргеликте аркан менен секирүү үчүн келген. Анын жанында 3 баласы бар болчу. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя боюнча маалыматты тастыктады. 2024 жылдын 6-июль күнү саат 13:30 чамасында Аламүдүн районунун Татыр айылынын тушунда жайгашкан Flyjam спорт комплексинде жайгашкан аскадан секирип жатып, аркандын жиби үзүлүп кетип, 1985 жылы туулган БА аттуу жаран окуя болгон жерден каза тапты. Бийликти күч менен басып алууну пландаган топту тинтүү учурунда депутаттын аскердик билети табылды. УКМК бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун мүчөлөрү жашаган жерде тинтүү иштерин жүргүзүлгөнүн билдирди. Расмий маалымат боюнча анын жыйынтыгы менен бир катар курал-жарактар жана Жогорку Кеңештин депутатынын таандык аскердик билет табылды. Өлкөдө массалык башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды турукташсыздыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну пландаган деструктивдүү топтун бир катар мүчөлөрүнүн жашаган жерин жана пайдаланган транспорт каражаттарын тинтүү учурунда 50 даана мылтык, 20 даана тапанча, 255.238 даана ук-дары, 200 000 укук коргоо органдарынын кызматкеринин формасы, 300 даана баш кийим, 38 даана ок өтпөс кийим, 2 даана дрон, рация, колго жасалган жандыргыч заттар, экстремисттик адабияттар жана башка буюмдар табылып алынды. Мындан тышкары бир катар жарандардын өздүк документтери табылды. Алардын ичинде депутат Марлен Маматалиевге таандык аскердик билет да бар, деп айтылат расмий маалыматта.